Ош шаарына Өзбекстандан алынып келинген 100 автобус жакын аралыкта каттамга чыгат, ал үчүн бүгүнкү күндө тиешелүү аракеттер көрүлүүдө. Мындагы 100 автобуска учурда мамлекеттик номерлерди тагуу жана каттоо иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары бул автобустарды айдоо үчүн атайын айдоочулар жумушка кабыл алынып, адистердин жардамында атайын сыноодон өткөрүлүп жатат. Ош шаарына алынып келинген 100 автобустун айдоочулары атайын окуудан өтүп жатат. Коңшу Өзбекстандан келген адистер автобустун электрондук башкаруу бөлүгүн ар бир айдоочуга көрсөтүп түшүндүрүп берүүдө. Анткени жаңы автобустардын техникалык абалы акыркы үлгүдөгү тетиктерден куралган. Жаңы унааларды дароо каттамга коюу мүмкүн эмес. Анткени ар бирине номер тагуу, каттоо иштери учурга чейин жүрүп жатат. Бул да бир топ убакытты талап кылып жатканын негиз кылышат. Учурда 60 автобустун документтик иши аяктоодо. Ал эми айдоочулар атайын түзүлгөн комиссиянын тандоосу менен алынып жатат. Анда айдоочуга 3 жылдан кем эмес иш тажрыйба жана айдоочулук көлүгү D категориясында болуусу тийиш. Андан кийин жок дегенде буга чейин азыр бизге келип атат. Россия жергесинде ушул коомдук унааны айдап жүргөндөр көп келет. Негизи комиссияга отурганда билинет сразу элечи ким кандай айдашы. Анан ошолор биздин талаптарга жооп бергенден кийин анан биз стажировкага приказ чыгарып беребиз. 70ке барып калды. Мына кече 3 күн болду. Бул атайын Самаркандтан келген өкүлдөргө дагы ичкериде класстарды даярдап берип, ошол жерде дагы бөлүп айдоочуларды окутканбыз. Ошол бүгүн теория жүзүндө көрсөтүп атат, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ал эми талапка жооп берген айдоочулар учурда сыноо мөөнөтүн өтүп жатышат. Учурда да айдоочулар кабыл алынууда. Бизди стажировкага чыгарды эле. Шаарда мына будан мурда келген, будан көрө кичинекейирээк автобустар, мына иштеп жүргөн автобустарда стажировкада жүрдүк. 2 линияда, 4 линияда иштейт экен, өзү 2 линияда иштеп үлгүрдүк. Кичинекей автобус, Isuzu автобусдай рессорный, подрамный эмес, булар безрамный. Подушкада иштейт экен, аябай жумшак. Автомат коробка экен. Автобустарды негизги каттамдарга чыгаруу пландалууда. Мындан улам комиссиялык топ зарылчылыкка жараша багыттарын аныктап чыгат. Жүргүнчүлөрдү ыңгайлуу тейлөө үчүн атайын электрондук төлөм карталары киргизилет. Ал үчүн атайын мобилдик тиркемелер иштелип чыгууда. Жогорудагы жумуштардын баары жасалып бүткөн соң май айына барып каттамга чыгаары айтылды. Азыр ошол башында айтылган 4 каттам боюнча деп айтылган, эми комиссиядагы карап көрүшөт. Сунуш пикирлердин негизинде зарылчылыкка жараша коюлат да. Себеби шаарда билесиздер, коомдук транспортко болгон мындай элдин пикири, суроо талап абдан күч. Ошондуктан эң биринчи маанилүү деген багыттар боюнча коюлат. Андан кийин калгандары ошол багыттары боюнча дагы бөлүштүрүлөт. Май айына деп атабыз, эми Кудай буйруса. Белгилей кетсек, Ош шаарынын транспорт паркы 100 жаңы автобус менен жаңыланган. Жаңы автобустар Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фондунан лизинг аркылуу алынган. Автобуста жалпы 25 олтургуч болуп, сыйымдуулугу 55-60 жүргүнчүгө ылайыкталган. Алмагүл Эркебай кызы, Асидин Турганбаев, Ош ТВ.